Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Аида Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз Бишкек шаарынын мэринин шайланышында мыйзамдуулук сакталдыбы? Бүгүн биздин студиябызда Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, саламатсызбы? Жана Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков, саламатсызбы? Равшан мырза, ушул Бишкек шаарынын мэри Иса мырза шайланып жатканда сиз биринчи ушул суроону көтөрдүңүз. Мыйзамдуулук сакталбай жатат. Дагы кыскача айтып кетесизби, негизи сиз эмнеге каршы чыгып жатасыз? Эки нерсеге каршы чыктым. Биринчиси бул мыйзамдуулук маселеси. Экинчиси азыркы күндө демократиялык мамлекет курабыз деп келген президенттин демократиялык жол менен эмес, мурдагы Бакиев салып берген түптүз жол менен гана кетип атканына каршы чыгып, өзүмдүн принципиалдуу көз карашымды айттым. Биринчи маселе боюнча, мынакей Кыргыз Республикасынын конституциясы колубузда турат. 64-статьясына ылайык, президент ушул 64-статьяда кандай ыйгарым укуктары болсо, ошону гана аткарганга милдеттүү жана укуктуу. Бул жерде президент шаардын мэрин шайлоо үчүн шайлоо процесстерин уюштурат жана шаардын мэрлигине өзүнүн кандидатурасын сунуш кылат деген бир көрсөтмө жок. Ошондуктан президент өзүнүн чыгарган указын мен мыйзамсыз деп таптым. Бул элдин башын айлантпай, ар нерсени айтпай, бир гана эң маанилүү, эң башкы законубуз конституцияга гана таянып ушул нерсени айтып атам. Мындан кийин дагы убагы чыкканда башка дагы мыйзамдарды көтөрүп айтып берем. Ушул мыйзам негизинде президент биринчи жолу президент болуп келгенден кийин Кыргыз Республикасынын президенти катарына Кыргыз Республикасынын мыйзамын негизги конституциясын бузду деп айтсак туура болот. Экинчи, президент айтып атат, биз демократиялык мамлекет курабыз деп. Демократиялык мамлекетте шаардын өзгөчө мамлекеттердин борбор шаарлары бул демократиялык, түз демократиялык жол менен шайланат. Мындайча айтканда, шаардын башчысын шаардын эли шайлашы керек. Түшүнүктүү. Сиздер айтып жатасыздар да, премьер-министр ушу азыр укугу бар эле депчи. Премьер-министрде дагы жазылып жүрбөйбү? Анын ыйгарым укуктарына да кирген эмес экен да? Ушул мэрди шайлоо кандай болуш керек эле? Бул конституция чыккандан кийин, бул конституцияга каршы келген Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын бардыгы өзүнүн күчүн жоготкон. Бул дагы мыйзамдарда жазылуу. Сиз жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамды айтып жатасыз. Президент айтып атат, мен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамга таянып, ушул Бишкек шаарынын башчысын шайлоону уюштурдум деп атат. Бул мыйзам иштебейт. Бул мыйзамды бүгүн биз жок деп койсок болот. Анткени бул мыйзамдын кээ бир беренелери жаңы конституцияга каршы келип атат. Ошондуктан жана мен айтып кеткендей, конституцияда жазылгандай, бул мыйзам өзүнүн күчүн жоготкон. Ошондуктан президент өзүнүн кайрылуусунда далилдеп айтып атат, меники мыйзамдуу деп. Бул мыйзамсыз иштебеген законго президент өзү биринчи кезекте таянып иштеп атат. Иса мырза, айтсаңыз, ушул негизги аргументтерден тышкары дагы башка себептер бар деп ойлойсузбу парламенттин каршы чыгышына ушул суроо боюнча? Эми биринчиден мен урматтуу Роза Сакыны биздин президенттин распоряжениясын сындоого алууга акым жок. Себеби мен бүгүн аткаруу бийликте отурам. Биринчиден. Экинчиден, бул урматтуу депутат Равшан Жээнбеков айтып аткан нерсе, эми мен өз пикиримди айтам, жаран катары пикиримди айтат элем. Бир аз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар боюнча законду окусаңыз, ошол жерде баягы черным по белому жазылып турат. Ошон үчүн бул закон жокко чыккан эмес. Эгерде бул законду жокко чыгарсаңар, анда жанагындай өзүңүз айтып аткан президенттин распоряжениясы туура эмес деп айтсаңыз болот. Ал эми конституция боюнча, президенттин ыйгарым укуктары боюнча ошол эле конституциянын 5-чи беренесинде жазылып турат. 5-чи берененин 3-чү пунктта жазылып турат. Мамлекеттик органдар өзүн өзү башкаруу, местное самоуправление, анын жетекчилери баары тең конституцияда, закондордо жазылган ыйгарым укуктарынан алкагынан чыкпаш керек деп жазылып турат, дословно. Конституция жазылбагандан кийин мыйзам иштей берет.
мыйзам болсо о местном самоуправлении ал жерде жазылып турат, ошол жерде толугу менен. Эгерде сиздер ушул маселени жогорку кеңеште талкуулабай, законго учурунда өзгөртүү киргизип койсоңор, мындай сиздерде баягы кыргызстандыктар болбойт. Биринчиден, экинчиден, мен ойлойм, мындан тышкары дагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын ага баа бере турган, аны шайлай турган шаардык кеңеш бар. Иса мырза бир нерсени айтып кетти да, эмне себептен ушуга чейин жогорку кеңеш ошол өзүн өзү башкаруу боюнча жергиликтүү мыйзамды конституцияга дал келтирип, карма каршылыктарын жойгон жок, же болбосо сиз айтып жаткан эл шайлаш керек деген жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган жок? Буга биздин күчтүү аргументибиз бар. Социал-демократиялык партиянын мүчөсү болот. Бүгүнкү күндө социал-демократтар партиясынын лидери, мамлекетибиздин премьер-министри коалициянын башында турат. Көпчүлүк добуш жогорку кеңеште коалициянын колунда. Премьер-министр, коалициянын мүчөлөрү эгерде сунуш кылып мурда киргизе турган болсо, албетте биз карап койсок туура болмок. Абдан жакшы болмок. Бирок тилекке каршы коалициянын мүчөлөрү азыркы күндө күн тартибин дагы аныктайт. Негизги маселелерди дагы чечет. Көпчүлүк добуш менен кайсы гана маселе болбосун өткөрүп да калат. Бул коалициянын иши. Алар киргизиш керек эле. Ошондуктан бул биринчи кезекте ошол коалицияга тие турган сөздү. Эмне үчүн жогорку кеңеш караган жок? Жогорку кеңеш бир эле күндө президент алып чыгып туруп ушул маселени көтөрүп койбойт экен. Биз ошол жака бара калалы деп жогорку кеңеш бир экстрасенстер эмес да. Жогорку кеңеш күн тартибинде каралган бардык маселелерди өз убагында карай берет. Мисалы, мындан бир күн мурда эле шайлардын алдында мен маселе көтөргөм. Биз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизели. Ошонун негизинде шаардын мэрин принципиалдуу түрдө демократиялык жол менен эл шайлай турган кылалы. Президент эмес, эл шайласын деп. Андан дагы көбүрөөк айта турган болсок, эгерде биздин президентибиз Бакиевке каршы чыгып келди 5 жыл бою. Бакиевке каршы чыкканда Бакиев жамандагы ал жасаган механизмдер, ал жасаган демократияга жамынган жолдору бүгүн жакшы болуп калдыбы? Бакиевдин убагында өткөн мэрди шайлоо менен бүгүнкү Отунбаеванын убагында өткөн мэрди шайлоонун кандай айырмасы бар? Карап көргүлөчү. Иса мырза, менде бир суроо да, ушул шайлоолор бир гана парламент ызы чуу жаратпастан башка сайттарда дагы көрөрмандардан дагы пикирлер келип атат да. Биринчи ушул 7 апрелден бери биринчи ошо Бакиев, Акаев мезгилинде өткөн шайлоолорду элес калтырды деп, мурда мисалы үчүн Нариман Тулеев кезинде Тарбинский вице-мэр, ал дагы самоотвод кылган. Бул жолу дагы Красиенко самоотвод кылды. Сиз Красиенко үчүн жооп бербейсиз. Бирок ошону элес калтырып атат да, ошондой формалдуу түрдө өткөн шайлоо болуп калды деп. Сиз өзүңүз кандай пикирдесиз? Мен биринчиден урматтуу Равшан Жээнбековдун айткан сөзүнө, аргументине пикирим айтайын. Дагы бир жолу баягы белгилеп коеюн, мен өз жарандык баягы өзүмдүн позициямды айтып атам. Сиздерге ким мисалы үчүн жолтоо болду же бөгөт койду, ушул маселелердин баарын тең келгенден бери ушул баягы кайчылаш болгон жердин баарын тең оңдоп түзөп коюуга. Мына бүгүнкү күндө канча деген райондордо, канча деген баягы организацияларда жетекчилердин баары тең ийе болуп отурат мисалы үчүн. Буларды эмне үчүн күтүп отурасыңар? Же обязательно ушу президентти күтүш керек? Бул бир. Экинчиден, силер кандай закон кабыл алсаңар, аткарбай койсо, ошону айтсаңыздар болот. Ал эми демократия, Бакиевди эстебей эле коелу. Себеби бүгүн эми анын калтырган изин мына бүгүнкү чейин көрүп атабыз, эл асабын тартып атат. Парламент, мен дагы бир жолу айтып атам, өзүмдүн жеке пикирим, ушул мыйзамдар менен алек болсо жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө депутаттар, сиздер ушул өкмөттүн ишин, президенттин ишин сыноо, анын арты келгенсип жергиликтүү бийликтердин маселесине киргизип атасыңар. Болор болбос маселенин баарына тең комиссия түзүп атасыңар. Комиссия түзүп эле убактын баарын текке кетирбей эле бир ушундай мыйзамдардын үстүнө иштебейсиңерби? Бүгүнкү күндө ушул мыйзамдардын баары ордуна келсе, ушул суроолорго жооп берип коесуздарбы? Эмне себептен сиздер талаш болбойт эле. Анан кийин эми момундай өзүңөрдү өзүңөр сындап атасыңар мисалы үчүн. Туура деп ойлойм. Бул бөлөк бирөөнү сындоо эмес, булар өзүңөрдү ушундай сындасаңар жакшы болот эле да. Мен айтып коеюн, мен деле мисалы үчүн депутат болуп 4 созуп иштедим. Бирок бир да жолу момундай бүгүнкүдөй мисалы үчүн баягы бирөө туура эмес, анан кийин өзүнүн ушу ишти так аткарып, ылдамыраак